Өкмөт жолдорду кеңейтебиз деген жүйө менен тынч жаткан элди козутуудан оолак болушу керек. Бул туурасында Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу парламенттин жалпы жыйынында көтөрдү. Төрага буга этият мамиле жасаш керектигин, жолдун жарымына чыгып алганын эл өзү деле түшүнүп жатканын, андыктан аткаруу бийлиги аша чаап кетпеши керектигин эскертти. Айылдарда, жанагы кичи айылдарда дагы жолдорду кеңейтүүдө үйлөрдүн короо жайларын жылдыруу боюнча мындай бир масштабтуу компания ишин болуп атат да, ушуну этият кылыш керек аткаруу бийлиги. Элди мындай жөн жаткан, тынч тирлигин кылып аткан элди мындай козутуп коюп атат да, эми чындап эле баягы олуттуу ор коюп чыгып кеткен, жолго салып алган курулуштарды эл өзү деле түшүнүп, бузуп иретке келтирүүгө макул, бирок кээ бир жерлерде мындай аша чабып кеткен жерлер болуп атат. Ушуну этият кылыш керек, элди мындай көп козутпай. Аймактардагы жолугушууларга келген эл телефон көтөргөн блогерлерге нааразычылыктарын билдиришкен. Алардын укук коргоо органдарына билдирүүсү менен айрым учурларда негизсиз текшерүүлөргө мамлекеттик эмес ишкерлер да кабылып, бул ар кандай тоскоолдуктарга учуратып жатканына арызданышкан. Мына аймактарда бардык жерде айтып атат. Ушул телефон көтөргөн блогерлер аябай көбөйүп кетти дейт. Ушу блогерлер укук коргоо органдарына айтса эле барып база калып, ошол прокуратура, МВД, УКМК барып эле ушу бизди жүдөтүп атат, иштетпей атат, текшерүүдөн башыбыз чыкпай атат деген дагы мындай суроолор көп болуп атат да. Ошон үчүн укук коргоо органдары сиздер да ошол текшергенде мындай этият кылсаңыздар, себеби дегенде ишкерлер көп керек болсо мамлекеттик органдардагы мындай бир топ тоскоолдуктарга кабылып атат да. Эми албетте блогерлер бүт бардыгын анализдеп, туура, так айтса анда бир жөн. Бирок кээ бирлер жөн эле ички бир таарынычтан же бир көрө албастыктан же өчөшкөндөн эле айтып койсо, ошого мындай барып жабыла текшерүүлөр болуп атты да. Ушул жагын дагы этият кылсаңыздар. Өткөн аптада парламентарийлер шайлоочулар менен жолугуп бир катар орчундуу маселелерге жеринен күбө болуп келишти. Анда Ош Эркештам Кытай багыты боюнча жүк ташыган айдоочулар кышында жолдун тайгагындагы тыгындан жүк кеч жетип жатканын айтып, 218-231 чакырымындагы альтернативдүү жолду ачуу маселесин карап берүүнү өтүнүшкөн. Ошол эле учурда медициналык калдыктардын жалпы таштандыларга аралашканы да аймактагы негизги көйгөйлөрдүн бири. Бул ар кандай оорулардын көбөйүшүнө алып келгендиктен эл өкүлдөрү медициналык калдыктарды утилизациялоо маселесин көтөрүштү. Азыр ар бир республикабыздын шаарларында жеке менчик медициналык мекемелер көп ачылды да. Ансыгандар Талас шаарында дагы 20дан ашык медициналык клиникалар бар. Ошол медициналык клиникаларда бүгүнкү күндө баягы шприцтер, биохимиялык жанагы калдыктар, вата дейбизби, ушундай бир утилизацияга ылайыкталган материалдардын бардыгы бүгүнкү күндө жалпы таштандыларга ташталып атат. Ушул маселени Алмазбек дыкаттуу карап койбосок, себеби дегенде бул таштандылар жалпы кетип атат, ит куш деген бар. Жазгы талаа иштеринин башталышы менен айыл чарба техникасын лизингке берүү программасын кеңейтүү, аймактарда үрөөндөрдүн, минералдык жер семирткичтер жетишсиз болуп, күйүүчү майлоочу майлар кымбат баада сатылып жатканы айтылды. Муну менен катар мектеп бала бакчага электрондук кезекке туруу ички миграцияга ылайык келбей, ата-энелерге кыйынчылык жаратууда. Чоң маселе Нурлан Асанбекович протоколдук тапшырма берип, Санарип министрлигине, билим берүү министрлиги менен биргеликте бир жобону иштеп чыгышса, жерлеринен чыга турган болсо, эми макул күтөбүз дейт канча болсо дагы. Бирок эми айыл жерлеринен пропискабыз чыгып калып атат, эч мындай мүмкүнчүлүк болбой атат дейт да, бул жердечи. Ону кандай кылып чечебиз? Региондордогу маселелердин эң көйгөйлүүсү трансформация маселеси. Элдин санынын өсүүсү менен жаштар айылга батпай жатканы мисал келтирилип, депутаттар өкмөттү трансформация маселесин тездетүүгө чакырышты. Жаштар бүгүнкү күндө чындап эле аймактарга, айылдарга батпай баратат. Өкмөттүн жанагы үстүгө өсүү боюнча саясаты болуп атпайбы? Ал жерлерге мындай өтө деле таасир болбойт эле да. Жанагы таштак, кайрак, жайыт жерлерине кол коюлуп берсе, трансформация болсо жакшы болот эле.
Мындан сырткары көп кабаттуу үйлөрдөгү терезеден балдардын кулап түшкөн кайгылуу окуялар көбөйүп жаткандыктан курулуш компанияларга терезеге коргоочу торлорду орнотууну милдеттендирүү, сейил бактардагы аттракциондордогу коопсуздук маселесин камсыздоо сыяктуу өлкө аймагындагы бир катар социалдык экономикалык маселелер көтөрүлдү. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.